Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Моз Кабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Моз Кабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Мекендештерге жагымдуу жакшы кабардан баштайбыз. Москванын соттору славяндар үчүн гана, только для славян деген жазуусу бар жумушка орношуу же квартира берүү жарнактарына тыюу салды. Ошентип, соттук териштирүүлөрдүн биринде ВКонтакте сайтында славяндарга гана деген сөз айкашын камтыган жумуш жарнамаларына куруучуларды жана адамдарды издөө менен басылмалар таратууга тыюу салынган. Сот белгилегендей, арыз ээлеринин улутуна карап басмырлоого мыйзам тарабынан тыюу салынган. Ушул жаңылык менен бөлүшүп кетебиз. Жок дегенде эми жарнамаларда славян эместер болуп бөлүнүүгө тыюу салынды. Мигранттардан мекендештерден пара алгандыгы үчүн дагы бир миграция башчысы камакка алынды. Тактап айтканда, Пенза УМВДнын миграция бөлүмүнүн башчысы камакка алынды. Тергөөчүлөр ал мигранттарды мыйзамдаштыруу үчүн пара алган деп эсептешет деп билдирди ФСБ. Сейчас дверь будем ломать. В отношении вас возбуждено уголовное дело. Москвада жаңы жумуштун бет ачары. Эми ушундай сумка көтөргүчтөр кымбат баалуу сумкаларын көтөрүп жүрүү үчүн жумушка алынат. Айлык акы күнүнө 5000–7000 рубльдан башталат. Сумканын баасына жараша көтөрүлөт. Жеңил иш издеп жүргөн мекендештер Авитода ушундай жарыяларды карап жүрсөңүздөр болот. Это одна из самых востребованных профессий на Патриках – держать сумку. Да-да, я выложил объявление и получил вот такое сообщение и решил согласиться. Вот так это выглядело. Я держал сумку, нес ее, но не просто сумку, а сумку Hermes стоимостью более 5 миллионов рублей. Моя задача была аккуратно ее нести, чтобы никто ее не задел, не поцарапал, и чтобы она, владелица сумки, не тащила груз. Да, на самом деле это очень модная, востребованная профессия, таскать сумки Hermes. Нужны обязательно такие перчатки, черный костюм, чтобы не затмевать, не сливаться с сумкой, и эффектно пройти на Патриках или в другой части города. Как вам такая профессия? Хотели бы вы устроиться? Пишите в комментариях. Көк жүгүлүбү же кара жүгүлүбү, бирок уурдап айдап качкандардын бактысы ачылбай, уурдаган жеринен көп өтпөй эле ДТПга учурады. Эми точно жаштыгын эстетет бул жүгүлү. Ал эми бул Москванын квартираларында камерага түшүп калышкан мигрант аялдардагы ачык калган квартираларды шымон кылуу пландап жүргөндөй. Москвада эшикке сак, документке так болуш керек. Петербургда тажик мигрант өзүнүн 2 жердешин бычактап полицияга түштү. Бул да болсо мигранттарга чоң минус болот. Ал эми бул кармалган мигрант жигит жасалма паспорт менен кредит алганы аракет кылган. Ал банкка кирген учурда полиция аны кармаган. Эми акча да жок, эркиндиктен да куржалак калды. Айта кетсек, банк карталарын сатпаңыздар. Сиздердин да атыңыздан шылуундар кредит алып, сизди күнөөкөр кылып коюшу толук мүмкүн. За что задержан? За подделку. Поддельный паспорт? Да. А где приобрели паспорт? В Первом канале. Почем? 15 000. Россиядагы мекендештер бири-бирине поддержка кылып, жардам берген Моз Кабар телеграм группасына дагы каттала кетиңиздер. Ссылкаларды астына коюп койдук.
Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москабардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.